Саламатсыңар балдар. Жакында жаз мезгили келатат. Жаз мезгилинде бардык гүлдөр ачылат. Биз бүгүн силер менен бүгүнкү сабагыбызда мындай тюльпан гүлүн жасайбыз. Бул гүл алгачкы ачылган гүлдөрдүн эң коозу. Буну биздин кыргызча жоо азын гүлү деп аташкан. Келгиле баштайлы. Бүгүнкү сабагыбызда бизге мындай гафра кагазы керек болот. Гафра аябай ийкемдүү, ыңгайлуу келет. Анан кийин мындай түстүү кагаздар. Кайчы иштетебиз. Анан мындай атайын гүл жасоочу таяктарды колдонобуз. Анан жип колдонобуз. Келгиле баштайбыз. Биринчи жоо азын гүлүн башын жасап алабыз. 3-4 сантиметр кылып кыркып алабыз. Бүктөп, үчкө бөлүп алабыз. Анан экиге бүктөйбүз дагы. Жыртып албай, монтип бурап, мындай кылып жалбыракча жасайбыз. Эми мен көк түстү алдым, силер жашыл түстү алсаңар боло берет. Жалбырак жасайбыз. Тегиз кылып бүктөп, мынакей, менде 4 жалбырак даяр болду. Эми таякчаны алып, гүлдүн башын жайгаштырабыз. Жалбырактарын жайгаштырабыз. Эми гүлдүн сабын сары түс менен уруп чыгабыз. Балдар, гүлдүн сабын оруп жатканда аябай тыкандыкка аракет кылгыла. Гафра кагазын жашыл түсүн алсаңар, ал аябай ийкемдүү келет, жакшы тыкан уролот. Мынакей гүлүбүздүн биринчиси даяр болду. Кайчы менен иштегенде абайлап кыркабыз, колубузду кыркып албай, шашпай кыркып алабыз. Гафра кагазын божомолдоп, туурасын 3-4 сантиметр, узунун 8-10 сантиметр кылып кыркып алдык. Анан бурап, акырын монда кылып, бул жагын керип тартып тегиздейбиз. Экинчи гүлдүн жалбырагына сары түстү алдым. Мынакей жалбырактарыбыз.
даяр болду. Эми таякчага жайгаштырабыз. Жалбырагын жайгаштырабыз. Сабагын көк түс менен ороп чыгабыз. Төрткө бүктөп алсак, оргонго ыңгайлуу болот. Кагаздын үстүнөн жип менен бышыктап ороп кетебиз. Мынакей экинчи гүлүбүз да даяр болду. Балдар, кайчы менен иштеп жатканда абайлагыла, колуңарды кыркып албагыла. Балдар, силердин жасап жаткан гүлүңөр меникине окшоп жатабы? Үчүнчү гүлдүн жалбырагы үчүн мен кызгылт сары түстү тандап алдым. Мынакей. Алдыңкы жасаган гүлдөрүбүздөй ороп алабыз. Гүлдүн сабына дал ушул түстү колдонобуз. Гүлүбүз даяр болду. Көрдүңөрбү балдар? Бүгүнкү сабагыбызда мен ар түрдүү гүлдөргө ар түрдүү түстөрдү пайдаландым. Себеби ар түрдүү түстөрдү көргөндө адамдын көңүлү көтөрүлөт. Көрдүңөрбү, сонун гүлдөр чыкты. Бул гүлдөрдү силер белекке, эжелериңерге, досторуңарга, апаларыңарга, энелериңерге берсеңер болот. Балдар, бул гүлдөрдү эми жөн бербейбиз белекке, кооздоп, букет кылып беребиз. Көңүл буруп карап тургула. А4 кагазынын мен мындай түсүн алдым. Гүлдөрдү жайгаштырып, желимдеп алабыз. Эми кооздоп алабыз.
Мынакей балдар, силер менен жасаган тюльпан гүлүбүз даяр болду. Белекке берсеңер болот. Кийинки сабакта жолугушканча саламатта калгыла.